Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 1,5 миллион сомго дал ушул маңдайымда турган 5 соттук жер тилкесинин сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде кимдир бирөө ушундай тегизетилген жакшы, абасы таза, негизги трассага жакын, жер астынан артезиан суусу чыгарылган, свети келген, беш кошкон ынтымактуу эл жашай турган сонун жайдан жер издеп аткан болсо, анда издегениңиздер бизден табылды, гүл үстүнө гүл болду да калды, урматтуулар. Караңыздарчы, сиздерге насип кылсын дейли, 1,5 миллион сомго бааланууда ээсинин номери экран астына камтылган. Ошол номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Документтери таза, юридический жактан таза, сразу сиздерге өткөрүп берет достор. Бул жердин узун турасын айта турган болсок, 20га 25. Тетиги үйгө 5 метр аралыкка чейин сиздердин чыгараңыздар. Суусу чыккан достор, көрдүңүздөрбү мына ушул аңгыларда. Урматтуулар, бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда кунт коюп кулак төшөп угуп туруңуздар. Мен анда даректерин айтайын. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын өзүндө чыга бериш четинде турамын. Жанагы сатыла турган үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, мына ушул жерде окшош үйлөр бар эмес беле, достук конушо. Ошого кире бериш жериндеги бурдагы вулканизация, азыркы мойка болуп калган жерден сиздер түз өтүп эле дөңсөөгө чыгып, түз өтүп барсаңыздар болот. Же болбосо Мылдыйдан дагы барсаңыздар болот. Кыскасын айтканда, мына ушул туштагы мындан бир 300-400 метр нары жерде жайгашкан мектеп бала бакча ФАП курула турган соц объектилердин жери ташталган жер бар. Ошонун орто ченинде бирок чыгыш тарабына барасыздар. Ошол жерден таба аласыздар. Ээсинин номерине чалсаңыз өзү дагы даректи айтат. Жүрүңүздөр. Жанагы көрсөткөн 2 этаж сырткы фасадтары житки траверти менен сонун болуп кооздолгон үйдү көрдүңүздөрбү? Андан бери 200 метрге жетпей, 150 метр жогору чыгып келсеңиздер, дал ушул жолдун оң тарабында бош жаткан жерди көрөсүздөр. Бул жагында фундамент, а бул жагында болсо заңгыраган бышан кирпичтен салынган кызыл чатурлуу дарбазалуу үй. Бул жолдоп келе бересиздер. Жол тарабында болсо мына ушундай жер астынан чыгарылган суусу бар, артезиан. 3 кошуна ортолукта биригип ушундай суу чыгартып алган. Негизи бул жерде суу проблема да, билесиздер да. Демек, бул проблема дагы чечилди, чекит коюлду. Эми чек-араңыздарды айтып өтөйүн. Мына ушул песка блоктон түз эсептей бересиздер. Тетиги ташты көрдүңүздөрбү? Мына ушул чакан ташты, мынакей. Ушул сиздердин чек-араңыздар. Фундамент менен сиздердин чек-аранын аралыгында бул жол 1,5 метр ташталган. Тегизетилген сонун жер. Ай, урматтуу достор, негизги трассага жакын бекен? 200-250 метр нары түз чыга койсоңуздар, ал жакта Ош Алай трассасы. Анан эми айланып өткөндөн көрө теги жерден түз эле өтүп келсеңиздер дагы болот. Айлана дагы мына ушул үйлөрдү болжолдоп алыңыздар. Эми сиздердин чек-араңыздар, келе бериңиздер. Мына ушул жерлерге чейин келет буюрса. Көрдүңүздөрбү? Мына. Түз келген дагы мына ушул казыга чейин. Казыктары дагы кагылган. 1,5 миллион сом, бир аз кеми болот. Мечит, мектеп, бала бакчалары азыркы учурда Башбулактын өзүнүн балдар бакчасында мектебине, садигине, мечитине каттап турасыздар. А негизи жакынкы жылдар аралыгында мына ушул жерден бир 250-300 метр наркы тарапта бош жер жатат. Ал жерге ФАП курулат, балдар бакчасы курулат, заңгыраган жаңы типтеги мектеп курулат. Ошонун бардыгы курула турган болсо, балаңыз көрө берипсиз да, ушул жерден учкан бойдон, чуркаган бойдон барат. Асфальт жол менен, кенен. Себеби өнүгөт да, асфальт болот. Учкан бойдон барат. 5 мүнөткө калбай, 3 мүнөттө мектептин ичинде отурган болот. Жакын да демек, жакын. Беш кошкон ар тараптан келген ынтымактуу кошуналарыңыздар бар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери экран астында камтылган. Чалып байланышып өзүңүздөр келе бересиздер. Экинчи көчөдө, урматтуу достор. Түз чыгасыздар, бир көчө кеттиби, экинчи көчөдөн бери бурулуп келе бересиздер. Мынакей. Тетиги контейнерди дагы болжолдоп ала бериңиздер. Кошунаңыздын контейнери экен. Ушул жер сиздерге насип кылсын.